Элет жерлеринде өзгөчө айлык өкмөт кызматкерлери жумуш ордуна болбостугу же болбосо түштөн кийин иш ордун таштап кетери тууралуу коомчулукта түрдүү арыздар айтылып келген. Буга ылайык Ош облусундагы президенттин өкүлү дагы айыл өкмөттөрдү кыдырып рейд баштаган. Биз азыр Каракулжа районундагы Каракулжа айыл өкмөтүнүн алдында турабыз. Азыркы учурда саат түштөн кийинки 14:13 болду. Айыл өкмөт кызматкерлери иш ордунда жарандарга жеткиликтүү тейлөө көрсөтүп жатабы байкап көрөбүз. Айыл өкмөткө келдиңизби? Ооба. Дайым эле келесизби? Азыр келдим, дайым эле келип. Тейлөө сапатына кандай баа бересиз? Тейлөө сапаты жакшы, нормальный убагында келип иштешет. Клиенттерге жакшы мамиле жасашат. Рахмат. Болду. Азыр айыл өкмөттө канча кызматкер эмгектенет сиздерде? 32 эме бар. Азыр бизде бир 7-8 вакант бош. Бош орун бар. Айлык аздыгынан көп адам кетип, келип, ошентип иштешет. Азыр 32 кызматкерден сырткары болгондо жалпы 40 кызматкер эмгектениш керек. 28. Азыр 28 кызматкер иштеш керек. Еще эме да бар, Ого мына кароол, анал цех, ошол маданият үйү дагы биздин эмеде турат да. Азыр ошондо айыл өкмөттө канча кызматкер иштеп атат жалпы? Азыр данный момент иштеп аткан. 27. 27 адамды биз азыр иш ордунан таба алабызбы? Азыр өкмөт башы, катчы, таза суу, тазалык ишканасынын эмеси бүт акимчиликте. Бүгүн коллегиялык чогулуш болду. Анан сос кызматкерибиз операциялык больницада жатат. Бухгалтер дагы ошо акимчиликте. Бухгалтер келди. Калганы иш ордунда. Анан жер адисибиз бирөө, ол бүгүн жогорку сотто сот отуруму алып эле ошол жогорку сотко кеткен. Ошондо дагы бир 15 чакты кызматкер калып атат бул жерде. Азыр 15 чакты кызматкер барбы? Иш ордуларында. Көрүп чыксак болобу? Макул. Аты жөнүңүздү бир айтып койсоң. Апалаев Нургазы. Айыл өкмөт орун басары. Мал бет айтыз. Мынау кам калырсында? Азыр баары жылкыларды чипасы боюнча, инвентаризация боюнча эмеге базага отургузуп атышат. Бухгалтерия. Башка бухгалтер. Фепаш. Бул жакта бир эле адам отурат, Бир адам. Мындай экен. Бул эмеге чыгып кеткен тамам. Айыл кытырып, сос адистери менен, сос фонд эмелери менен кызматкерлер. Мындай качып кеткен. Булар эме багы. Бирөө больничныйда. Көзүнөн операция болуп. Демек бул азыр бул эшиктин ичинде 2 кызматкер отурат, бирөөсү больничныйда, бирөөсү кыдырып чыгып кетти. Бул жакта Өкмөт баш акимчиликте. коллегияда. Секретарь. Азыр жогорку сотко кеткен бүгүнкү күндө. Жер адиси Бири гана адис бар. Өзү 3 адис иштеш керек эле. Ушул жерге азыр 2 адис керек. Ушул жерге 2 адис керек. Таза суу ишканасы. Таза суу ишканасы. Бул бухгалтери, анан директору азыр эмеде, коллегияда. Коллегияда жүрөт. Жылдын коллегия. Касс. Бул жакта бир адам отурат экен азыр. Саламатсыздарбы?
Yok, sağlık hizmetkeri, başka acısının milletini atkaracağız. Ya statist. Ошондо 3 кызматкер отурат деп азыр. Kapçı tuvaletine gitti. Kapçı hazır hakimçilikte жүрөт. Bunun ordu'nda canında yine bala var. Bunu alacak tazalık işxanası. Tazalık işxanasının direktörü Vakıf Karayev. Az çoğulaşıp atmadı. Тазалыктын өзүнчө кызматкерлери бар ошондо. Андан Она социалистский. Sos hizmetkeri. Перизат. Сос бөлүм беле бул жагы. Sos. Сос бөлүмгө дагы көп арыздар келет, а? Көп. Основной элдин эмес да. Бир күндө ошондой айыл өкмөткө мындай арыз менен, кайсыл бир арыз муңдар менен, мисалы үчүн бийликке кат жолдогондор деле айыл өкмөткө келе берет го. Канча адам келет сиздерге? Көйгөйлүү арыз менен бир Күнүнө. жок эле дегенде бир 5-10 адам келет. Күнүнө. Ошондо азыр биз 10 чакты эле кызматкер санадык да, 10 чакты эле чыгып калдыбы кызматкерлериңиз? Жок, азыр эме болуп атпайбы? Мына өкмөт башчы, катчы, мына таза суу, наркы эме бир кызыбыз кече декретке чыгып кетти. Мына эме жер адис жок. Ошондо деле жалпы 27 кызматкер иштеп атпайбы? Азыр маданият үйү. Мисалы аны силер барып көрүп келсеңерби, ошол жерде 2 кызматкер ошол жакта иштейт. Бул жакта отурбайт. Жок, бул жакта отурбайт. Ошондо деле 10дон ашык кызматкерди көрдүк да, азыр мен 10го чейин точно санадым. Но эже менен макул 11. 1 Экөөнү чыгарып салсак 12, 13 болсун. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ошо 12 болот. Ошо 12 деп атпайм мен да. 12 болгондо 27ге чейин да. 12 азыр 5-өө администрацияда жүрөт. Ошо. Калган башкы сос кызматкери больничныйда. Эмен салык кызматынын башка адиси декретныйга кеткен кече. Ал эми ушул эле Каракулжа районунун Каракочкур айыл өкмөтүнө келгенибизде түштөн кийинки саат 15:10 болуп калган. Албетте бул учурда жумуш убактысы бүтө элек, мамлекеттик кызматкерлер иш ордунда болушу керек. Ал канчалык деңгээлде аткарылып жатканын чогуу байкайбыз. Иш сапары менен кеттиңиз. Иш сапары менен кеткен, ошол боюнан келелик. Себеби документтердин ичинде кичине толуктабай турган нерселер бар экен. Менде статистикалардан бул дагы каттоо менен жүрсө, каттуу ошол коллегияда жүргөн болчу. Бир маселе менен калды болду. Анан мен жок билбеде. Дарыгы түп башка маселеге кайрылбай качпаса бердим да мындай эткенде. Менде сос кызматкер болуш керек эле. Бар экен. 2 кызматкер отурат, э? Жерде отурат. Менде аксыз жер боюнча талаш маселеси боюнча кетсең. Менде айтып келген төрагасы ал сен саясат эсебинен кызматчы болуш керек. Мында ушу жаш балдарды ушулар ушу баягы программа менен отура турган балдар булар чыкпаш керек да. Жайыт комитетinin oturat. Hazırda şu jayıtlar boyunca da kollegiyada söz oldu misal için. Jayıtı kanday akçasını öldürüş gerek, kanday uçot öldürüş gerek. Rayonda prokuratorаны tekşergen. Азыр бирок агай коллегия бүттү да, анан 17 кызматкерден 4-өн эле көрдүк да. А негизи буга чейин ошол элдерден айыл өкмөт кызматкерлери түштөн кийин кетип калат, иш ордунда барганда таппай калабыз деген арыздар көп түшүп атат деди. Ушуга кандай? Андайлар болот да, манан булардын баарын чогулушка чакырып келсем мен, мына киши келди чакыра бербейм. Аларды
Men özüm işime жооп беремин, мен özüm geldim misal üчүн. Ал эми азыр Кара Суу районуна караштуу Төлөйкөн айыл өкмөтүндөбүз. Саат түштөн кийинки 14:25. Bizde 30 kızmatkar işleydi. Anın içinden hazır 6 bizde vakant. Gümüşten boş olanda, orundan boş olanda, boş olanda hazır. Hazır bizim adislerimiz barlap toluk orunda böyle sağlık hizmetkarlar sağlık çıkıldıktan beri oturmaydı. Sağlık çıkıp geçecek. Tamam. Cer adisleri oturmaydı. Cer adisler daha hazır özümüz sayısatlı bilirse prezidentin azıcık lazım bilen nizamsız kuruluşlar boyunca takto işte yürüdü. Subotda pazar günde işte başladılar, dem olmaydı. Ayıl başlarına birlikte her bir подворный обход kılıp kimliğin iş kağıtları var, kim toktom var, kim toktomu yok, kimlik nizamsız kurulup kalan kuruluşlar boyunca takto işlerini yürütüyor. Ha şöyle bulup azı görseniz bir çekeden barıp aylanıp boşap çıkalım. Жүргүздөр. Ошондо жер Мен кабыл болсом чечиме оорутам менчи. Ошо азыр. Яктан. Биздин төп башыбыз Дедилен бар. Финанс экономия башчысы. Кеттик, ал жерде биз канча кызматкерлер бар, бескаланы карап, бекка жүрүңүздөр. Esepçi buhaltırız. Şerif. биреле кызматкер отурат, э? Bu жерде кызматкер отурат. Monaka. Monaka değil. Monaka çak. Monaka çıktı. Biz sosyalistler olarak biliyorsunuz Monaka şu ciddi herkes görüyorsunuz. Ama ikinci hizmetkarımız Kapaş var deyip sosyal hizmetkarımız uğru tuttu. Bana işte. Kabinette de hatta o şimdi açıldı. Monaka için kaç kaldı? Ya ben bir şeyde bana bir bizim orunbasar. Sonbay. Monaka. Arız boyunca. Хорошо. Aynı kengeşlik kaçısı. Pülenbay Zahir. Yak bizim Cahil Komitet Türağı Sansıpay. Bucakta. Kanşa Ergeşo statistikana yapışırız. Canarık Avupu'nun başçısı Havulup Muratcan. Buğaltırı İskenekemiz yak Sozda işleden gelip vardı bizi ay bulur. Sozda işleden gelip işte oturuyorduk öyle. Hazır Monakan'ı görüp öyle şeyde görüp çalıştılar ya. А, көрдүк мындай. Görüp koysunlar mısın? Monakan'ı. Bunlar bir de ilk hadisi oturup. Monakan aksakalımız. Geldi. Аксакал. Много профильный. МЧС. Алпарат. Социальный вопрос торонча анда жүктөгөнбүз бу. Андагы вопрос. Калыптын жетекчиси. Биздин жерде профсоюз да. Баны билип алып. Наконец спортсмен. Аламда биз социалистиз бар. Азыр мезгилде тоор. Операциядан кийин жатып калды азыр мезгилде. Жер астында бирөөбүз бар экен. Бирөөсү азыр Карасууда өз регистриштер салыктар боюнча жер астыбыз, э? Бирөөсү Карасуу өз регистриштер бар, Алматы мыйзам курстар боюнча. Бияка келсеңиздер биздин жоопту катчыбыз милдетин аткаруучу отурат bu yerda. Алпери комитетине. Азыр жоопту катчы орун вакан. Иш кагазын алып барчу адиске жоопту катчы милдет жүктөп коюп, эки орунду бир алып кетет азырчы. Бияка. Bu жерде бас, Kurtbek. Yak bizi Caran'da. Şu yak bizim bus inspektörümüz, sağlık inspektörümüz. Kurtbek. Yürüyüşümüz var, az çıktı var mı? Yürüyüşümüz var. Nah, yürüyüşümüz. Nasıl? Bir kabul etmiyoruz.
берилген силер баардыгы санарий аймак боюнча бүт маалыматтарды экрандарды кийгизип отуруп, анын аныктамаларды берип турганга тийишпиз. Айкенин бияк салык кызматкерибиз отурат, бияк ага салык инспекторубуз Жанар. Анан дагы салык кызматкерлери ал баардык территориясына чыгып салык чогулуп түшөт. Жалпыстан негизи бала жумушта азыр анын үстүнө баягы акыркы мезгилде берген тапшырма, президент берген тапшырма боюнча мыйзамсыз курулуштарды мыйзамдаштыруу боюнча биз дагы суббота, базар күнү иштеп атабыз. Кечээ мурунку күнү 2 күн дагы толук иштегенбиз. Ошолорду аягына чыгаруу боюнча иштедик. Азыр бир 20 чакты кызматкерди көрдүк да, ошондо 10 чактысы боюнча 6 орун болду. 6 орун болуш бизде 6 орун. Анан ооруп аткандардан менен сыртка чыгып кеткендерди эсептегенде толук эле. Толук бизде эч ягындай жок. Даже кече келбепсиздер да, кече тамаша кылып кетелдиңиздер, кече баары отурат деп элечи, адистерибиз баары иштеп. Ошолорду аягына чыгарып, берилген тапшырмаларды аягына чыгарып боюнча катуу иштер алып баратабыз биздечи. Жумуш орунда кетпейт бизкилер. Айыл өкмөт башчылары жана жооптуу кызматкерлери иш ордунда болбой жумушка кайдыгер болушу президенттин Ош облусундагы өкүлүнө да жеткен. Мындан улам Кара Суу районуна караштуу Сары Колот айыл өкмөтүн күтүүсүздөн текшерүүгө барып, айыл өкмөттү иш ордунан таба алган эмес. Мага көптөгөн элдер кайрылуусу келет. Ошолордун бир кайрылуу ушу Сары Колот айыл өкмөтүнүн жашоочулары келди да. Келип ошол биздин айыл өкмөтү дайыма жумушка чыкпайт. Келсе да кетип калат тез арада. Биз алыскы жерден барабыз, алыскы айылдан барабыз, барып айыл өкмөтү таппайбыз, өзүбүздүн барган маселелерибизди биз кайрыла албай жатабыз, чече албай жатабыз деп мага келип турган. Анда боло турган болсо мен өзүм барып көрөйүн деп, мен чындыгында барып ошол текшерүүнү ошол негизинде барганмын, адамдардын кайрылуусу боюнча. Барганда чындыгында эле ошондой болуп чыкты. Барсак Сары Колот айыл өкмөтү өз жумуш орунда биз тапкан жокпуз. Ошол жерде иштеген кызматкерлер менен анан элдер келип калды. Ошол элдер менен ошол жерде чогулуп сүйлөшүп, анан кайра келдик. Кандай чара колдондуңуздар? Эми чара колдонгонго биз түздөн түз биздин чара колдоно албайбыз. Мен ошол Кара Суу акимчилигине кат жолдоймун, ошол жоопкерчилигин карагыла дегенчи. Ошолор негизинде алар жоопкерчилигин карашат. Эми башка айыл өкмөттөрдөн деле келип түшүп атат азырчы эми. Эми жыл башталып атат. Эртең 26-сында бизде жылдын жыйынты боюнча Ош областы боюнча коллегалар болуп өтөт. Ошол коллегада мен бардык айыл өкмөттөр топтолот бул жерде. Ошол жерде мен тапшырма беремин. Себеби дегенде алар шайланганда ошол жерде биз эл үчүн кызмат кылабыз деп бардыгы шайланышканда. Ал өтүп алгандан кийин кааласа жумушка келишет, кааласа келбейт. Ошондой учурлар көп болуп атат. Ошондон мен ошол коллегада катуу тапшырма берем деген өзүмдүн пландарым бар. Учурда Сары Колот айыл өкмөтүнүн башчысына чара көрүү боюнча Кара Суу районунун акимине сунуш берилген. Мындан сырткары Ош облусундагы Ноокат районунун акими дагы айыл өкмөттөрдү текшерип, кызмат ордунда болбогондугу үчүн Мирмахмудов айыл өкмөтүнүн башчысын кызматтан алган. Өкүлчүлүктүн айыл өкмөттөргө болгон текшерүүсү уланат, ал эми чара көрүү жагы акимге жүктөлөт.